Тажикстан Согди облусунда масштабдуу аскердик окуу өткөрөт. Бул тууралуу тажик маалымат каражаттарына шилтеме берүү менен жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматка караганда, Согди облусунун төрагасы Ражабой Амадзода облустарда, район жана шаарларда аскер кызматкерлерин жана запаска жарандарды дагы тартуу менен аскердик окуу өткөрүүлөрүн билдирген. Ошондой эле бул аскердик окуу Тажикстандын 2021-жылга карата аскердик иш-чараларынын планы боюнча өтө тургандыгын кошумчалаган. Бул аскердик окуунун максаты аскердик күчтүн ар кандай кырдаалдарга карата даярдыгы, аймактык коргоо жана аскердик курамдын тажрыйбасын сыноо деп айтылат маалыматта. Өлкөбүздө июль-август айларында бензин жана дизель майына болгон баалар дагы жогорулашы мүмкүн. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, баалар 6%дан 10%га чейин көтөрүлүшү, тагыраагы 2 сомдон 5 сомго чейин кошулары күтүлөт. Баалардын кымбатташынын негизги себеби Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорундагы баанын өсүшү. Июль айына чейин нефтине кайра иштетүүчү заводдордо бензиндин тоннасына болгон нарк $70, ал эми дизелдик отундун тоннасы $60 көтөрүлдү. Бул 1 литр бензинге 5 сом 50 тыйын, дизелге 4 сом 20 тыйын кошулат дегендик. Ошого карабастан өлкөдөгү май куюучу жайларда бензиндин литрине 16 сом 50 тыйын, дизель май үчүн 12 сом 80 тыйын кошулду деп айтылат билдирүүдө. Манас эл аралык аэропортунан Европа өлкөлөрүнө жалпы салмагы 1 тоннадан ашык катализаторларды мыйзамсыз экспорттоо ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Милдеттүү техникалык кароо жоюлгандан кийин автомобилдик катализаторларды сатуу үчүн техникалык тейлөө станцияларында массалык түрдө аларды алып салуу тенденциясы өсүп жаткандыгын белгилей кетүү керек. Ошол эле учурда катализаторлордо баалуу металлдар бар жана аларды Европага сатуу чоң киреше алып келет. Жалал-Абад облусунун аймагында нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп, жалпы 390 турак үй зыянга учурап, анын ичинен 106 турак жайдын ичине сел суулары кирген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Сузак районунун мамлекеттик администрация башчысынын буйругунун негизинде райондун аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жеринде тактоо иштери улантылууда. Ал эми министрлик тарабынан 10 орунду 25 чатыр бөлүнгөн. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн Чаңгыр Таш айылынын 68 турак үйдүн короо жайларында тазалоо жумуштары жүргүзүлүүдө. Олимпиада оюндарынын ачылыш салтанатында Кыргызстандын туусун ок атуу боюнча чебер Каныкей Кубанычбекова көтөрүп өтөт. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен кабарлашкандай, бул курамынын капитаны Атабек Азизбеков Токиого кийинчерээк учуп бара турганына байланыштуу. Эске сала кетсек, жайкы Олимпиада оюндары 23 июлда башталып, 8 августта жыйынтыкталат. Кыргызстандык спортчулар 16 жолдомо алышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариипов 21 июлда 2 күндүк сапар менен Баткенге барды. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган Максат айылында жергиликтүү тургундар менен жолугуп, кайрадан турак жайларды калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Финансылык маселелер чечилген, каражат бөлүнгөн. Объектилердин куруу менен кайра айылдагы инфраструктураны жакшыртуу, негизги көчөлөрдү асфальтташтыруу жана жарыктандыруу зарыл, мектепти калыбына келтирүү иштери толугу менен бүткөн. Мектеп 1 сентябрда окуучуларды тосуп алууга даяр, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, саламаттык сактоо комитети 21 июлдагы жыйынында той топурларды маркумду акыркы сапарга узатуу ырым-жырымдарын тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алды. Документтин автору депутат Улукбек Ормонов документтин максаты тууралуу баяндама жасады. Жерлерде дин өкүлдөрү менен чогуу элдик демилге кылып, өз алдынча чектөөлөрдү киргизип жатышат. Бирок ал кээ бир аймактарда колдоо тапкан жок. Адамдар бул эмне мыйзам беле деп айтышууда. Долбоордун максаты коомдогу теңсиздикке дагы чек коюу аракети, деди депутат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын санариптик трансформациялоосунун мындан аркы чаралары жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул туурасында президенттик администрациясынын маалымат кызматынан билдиришти. Балыкчы шаарында канаттууларды союучу завод ачылды. Бул тууралуу ачылыш аземине катышкан жергиликтүү кабарчыбыз билдирди. Агрокош ишканасынын 10 ай мурунку башталган бул долбоору толук кандуу ишке кирди. Заводдо азыркы тапта 120 адам иштеп, саатына 3000 тоок союуга жетишет. Жабдуулар Туркиянын жана Европанын үлгүлүү фирмаларынан алып келип орнотулган. Ошондой эле завод жылына 7000 тонна даяр тоок этин бере алат деп айтылат маалыматта.
Балдарды мектепке даярдоо чыгымдары жыл ичинде 13% кымбаттап, учурда 13 000 сомду түздү. Мындай маалымат соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгында белгилүү болду. Эксперттер канцелярия товарлары, мектеп формасы, бут кийим жана рюкзактардын баасын эске алды. Сентябрга аз калганда баалардагы өзгөрүшү мүмкүн дешет адистер. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.